Бул шкафы защит и управление деп коебуз. Ошол 3-кезектеги долбоордун курулуш долбоорунун алкагында бүгүнкү күндө жаңы жабдуулар бүгүнкү күндө коюлду. Бардыгы монтаждап азыркы күндө иштеп турат. Булардын эң негизги максаты болуп ушул жана высоковольтный оборудование деп коебуз, ошолорду коргоо болуп эсептелет. Эмне дегенде себеби жанакындай ар кандай нештатный ситуациялар, авария болот, провод линияда үзүлүп кетет, аба чабууларында. Ошолордо ушулар деген кандай бияка информация келип, булар өз убагында өчүп калып, ошол эң негизги жабдууларды сактап калыш, ошол эң негизги максаты ошол болуп саналат да. 2017-жылы эң билесиңер эң суу кайы болбоду. Ошол убактагы суу кайды алдык дагы 25 январдан 30 январга чейин Бишкекте 33 градус болгон. Ошондо биз алдык дагы анан мына 3-чү очередь трансформатор койдук да, 3-чү очередь жаңы подстанция курдук. Мына азыр биз турган 25 мегавольт амперлик трансформатор, 110 киловольттук выключательдер, мына элегазовый выключательдер, баягы май менен коюлган выключатель ар биринде 7 тоннадай эмес, бул элегаз. Мунун өзүнүн иштеген срогу 25 жыл деп берет да бизге. Андан кийин мына реактор коюлду. Бул трансформатор 25 мегавольт амперден реактор обязательно болчу. Крундар коюлду, 3-чү секциясын крун коюлду. 35 киловольт жаңы оборудование коюлду да, бул Север электронун подстанциясына кетет. Бул жерден ушул подстанциядан бизде тетиги Ала Тоо Каражыгачка чейин линия кетет. Линиябыз аябай нагрузкада иштеп, мүчүлүштөр болчу да ограничение кылыш керек, же болбосо өчүрүш керек болуп атат. Ошон үчүн биз мына 3-чү очередти курдук дагы. Эми Кудай буйрса бизден ушул Туңгуч микрорайон, Ушкун микрорайону, Аламедин микрорайон, ушул микрорайондорго электр энергияны баягы ар бир подстанциянын нагрузкасын алып анан куруп атпайлы. Ошолор мына бейкапа отуруп жылуулук менен мындайча жарык менен отурат деп ишендирип кете алабыз да. Бизде 17-жылы 42 бир жылда 42 аварийный отключение болсо, азыр 18-жылы ошол 20-га азайды. То есть 22 отключенияга азайып атат да. Почти 50%ке биз ошол аварийный өчүрүүлөр азайып атат да. Значит, биз туура диагнозун таап алдык. Быйылкы бол подстанцияга кеткен акча 81 миллион. Бул 39 миллион 3-чү очередке кетти, 41 миллион 1-2 секциясында алмаштырганга кетти. А быйылкы жылда бизде ушул Чүй жогорку Чыңал филиалына 425 миллион каражат бөлүнгөн. Ошонун баарын ишке ашырыбыз керек. Бул дагы каражаттын баары улуттук электр тармактарын өзүнүн казынасынан кетет. Эч кредит жок, андай эме жок да. Бизде өзүбүздүн тапкан каражатыбызды ошого жумшап атабыз. Ошону мен ойлойм, азыр биз кышка даярдыгыбыз эрте баштадык. Ошол эрте баштап 1-октябрга чейин ушунун баарын бүтүрүшүбүз керек.